Салам урматтуу окуучу. Эгер сен бул видеону көрүп жаткан болсоң, демек сен келечекте врач болууну самайсың. Өзүмдү тааныштыра кетсем, мен Айда Сатилаевна химия сабагынан ЖРТге даярдоочу мугалиммин. 2020-жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дарылоо иши факультетин артыкчылык дипломун аяктап, учурда врач-офтальмолог болуп мекенибизди эмгектенем. 2017-жылдан бери балдарды ЖРТге химия жана биология сабактарынан даярдап келем. 6 жыл аралыгында 1000ден ашык баланы окутуп, алардын көпчүлүгү мекенибизде жогорку медициналык билим алууда. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайлык. Химия сабагын баштап жатып, мен ушул курс боюнча бир аз жетекчилик берип кетейин. Бул курстар кыска 15-20 мүнөттүк видео сабактардан турат. Бул 15-20 мүнөттүк видео сабактарда химия сабагына тиешелүү, темаларына тиешелүү мазмундуу сабактар берилет. Ушул сабактардын аягында сабакты бышыктоочу темалар ылайыктуу суроолор берилет. Мына ушул суроолорго аягында сөзсүз түрдө жооп беришиңиздер керек. Анда эмесе биринчи сабагыбызда биз химия сабагына киришип жатып, ааламды түзгөн элементтерди жана заттар тууралуу сөз кылсак, бүгүнкү учурда, азыркы учурда химия сабагы биздин жашообузда кандай ролду ээлейт экен? Химия табигый илимдердин ичинен борбордук орунду ээлейт. Себеби химия ааламды түзгөн элементтерди жана алардын бирикмелерин окутуп үйрөтөт. Химия кайсыл жакта кездешет балдар? Бул жакта ар тараптуу багыттар турат. Мисалы, курулуш, транспорт, компьютердик технология, жаратылыш, тамак аш, дары дермек, ар кандай азык заттарды жана же болбосо башка нерселерди синтездөөчү заводдор. Химиясыз айыл чарбаны элестетүү кыйын. Мисалы, жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатууда жер семирткичтерди колдонсо, ал эми ошондой эле айыл чарбада ар кандай зыянкечтер менен күрөшүүдө пестициддердин катары, ар түрдүү пестициддер да колдонулат. Химия курулушта 10-15 жыл мурунку курулуштун ылдамдыгы менен азыркы замандын курулушунун ылдамдыгын салыштырып болбойт. Биз байкап атабыз, борбордук шаарларда мына канчалык бат ылдамдыкта көп кабаттуу үйлөр тургузулуп келе жаткан. Ушул көп кабаттуу үйлөр тургузулмак эмес, эгерде химиктер заманбап курулуш материалдарын ойлоп таппаганда. Мисалы үчүн плиталар, панелдер, лактар, краскалар, шпатлевкалар, каптоочулар ар кандай. Үй алып жатканда деле, мисалы, Инстаграмдан деле курулуш компаниялар өздөрүн реклама кылып жатканда ар кандай материалдарды айтат, алардын касиеттери жөнүндө айтып берет. Мына ошол жака дагы көңүл буруп карасаңыздар, бул өтө кызыктуу. Химия транспорт. Азыркы учурда өтө көп мобилдик транспорттардын түрлөрү көп. Мына ушул ар түрдүү автоунаалардын күйүүчү майларын, мисалы үчүн бензин, керосин, дизель күйүүчү майларын бүт химиктердин нефтини кайра иштетүүдө ойлонуп табылган майлар болуп саналат. Синтетикалык каучукту синтездөөдө автоунаанын, самолеттордун шиналары жасалат. Синтетикалык каучукту жана вулкандаштыруу деген, вулканизация деген ишканаларды көрдүңүздөр беле жолдун боюнда. Эгерде автоунаанын дөңгөлөктөрү жарылган болсо, ошол вулканизацияга кайрылып, жамоодо ал дагы химиктердин ойлоп табылган методу. Анда синтетикалык каучукту күкүрттүн жардамы менен жамашат ошол дөңгөлөктөрдү. Антифриз жана майлоочу майлар, бул ар кандай транспорттардын тетиктери, унаалардын тетиктерин майланыштыруучу жана антифриз бул кышында тоңбош үчүн, ошондой эле жай күндөрү ысып кетпеш үчүн атайын химикалык заттар. Булардын составы жөнүндө кийин органикалык химияда кененирээк токтолобуз. Анан майлоочу майлар, булар смазочный масла. Эгерде тетиктер мына металлдан жасалат, ошо тетиктер иштеш үчүн, тетиктер бири-бирине трение деп коет орусча, бири-бирине тоскоолдук жаратпай иштеш үчүн ушул смазочный массалар дагы колдонулат. Бул дагы нефтинин кайра иштөөсүнөн пайда болгон заттар. Ошондой эле химия компьютердик технологияда жарым өткөргүчтөрдү пайда кылууда өтө көп колдонулат. Мисалы, азыр биз көрүп жатабыз кандай эле бат, канчалык
өтө мыкты деңгээлде балдар бышык жана бат иштөөчү компьютер технология, айпадтар, айфондор, ноутбуктар, беспроводной наушниктер, ушулардын баардыгы жарым өткөргүчтөрдүн пайда болуусунан, химиктердин ойлоп табуусунан келип чыккан технология. Химиялык заводдор ачыгын айтканда айланма чөйрөнүн булганышына алып келет. Ооба, буну тескери айтуу мүмкүн эмес. Ошого карабай, химиктер экологиялык көйгөйлөрдү чечүүдө да чоң салым кошуп жатат. Мисалы, агын суунун тазалоонун жолдорун иштеп чыгып жатышат, зыян газдарды нейтралдаштыруу жолдорун иштеп чыгууда, экологиялык таза энергияны алуу жолдору, мисалы, сууттек энергетикасын алууда да химиктердин ролу өтө чоң. Химия эми медицинада жыртыга химия жана биологиянын сабактарынан даярданып жаткан окуучулардын көпчүлүгү келечекте врач, медик болгусу келген окуучулар. Химия биздин жашоодо, кадимки адамдын жашоосунда өтө чоң роль ойнорун сиздер түшүндүңүздөр. Медицинадачы дарыканага кирип канчалаган дарынын түрү бар экенин көрсөңүздөр болот. Дары дармектерди химик фармакологдор иштеп чыгат. Ар бир дарыгер дары дармектин адамдын организмине тийгизген пайдалуу жана зыяндуу таасирин билиш керек. Ар бир дары дармектин составында определенный белгилүү заттар болот. Ушул заттардын токсикалык жагын, клеткага тийгизген пайдалуу жагын, бул деген фармакологияда сиздер фармакодинамика, фармакокинетика деген бөлүмдөрдө сөздөрдү окуйсуздар, врач болууда өтө түшүнөсүздөр. Химия билимисиз буларды дары дармектердин составын билүү өтө кыйын. Сиздердин жашооңуздарда кездешип жүргөн кадимки эле парацетамол, тайлалхот, колдрекс, антигриппин деген заттар баарыбыз эле сасык тумоо менен ооруганда колдонуучу заттар. Биз билишибиз керек, заттар каалаган заттын өзүнүн формуласы бар, аны биз кийинки сабактарда өтөбүз. Мына ушул жакта тайлалхот, колдрекс, антигриппин деген заттардын составын карап өтсөк, бул жакта лимон кислотасы мисалы составында. Атайын вкус берүүчү сахар, подсластительдер болот, ошондой эле температураны түшүрүүчү парацетамол. Ар бир зат бул ошол дары дармектин составына кирүүчү зат болуп саналат. Эми балдар, химиялык элементтердин көпчүлүгү биздин организмибизде бар. Айрым элементтер ион түрүндө болот. Буну дагы кененирээк карайбыз. Айрым элементтер татаал заттардын составында биополимерлер түрүндө болот. Айрым түшүнүктөр бул балким сиздерге азыр түшүнүксүз болсо керек. Белок, углевод, майлар, булар биополимерлер. Анткени биздин организмибизде, биздин клеткада синтезделүүчү заттар болуп саналат. Бирок ошого карабай биз азык затты жейбиз. Мисалы, сыр, бул жакта сүрөттөр турат, эт, балык. Баары бул биздин күнүмдүк турмушта колдонуучу заттар. Белок, углевод, майлар, булар сиздер биологиядан биздин организмибизде эмне үчүн ушул заттар керек экенин жана кандай функция аткарат экендигин сиздер өтөсүздөр. Бирок ушул заттар дагы химияга тиешелүү. Анткени ар бир белок кандай зат, органикалык заттар албетте. Углевод, майлардын химиялык формулаларын билишиңиздер керек. Ушул эле жерде бизде балдар гемоглобин деген затты уктуңуздар белем, биологияда кененирээк карайсыздар. Гемоглобин деген затын берилип турат. Мен азыр кызыл өң менен чийип атам. Ушул гемоглобин заты сиздерде кандын кызыл клеткаларында эритроциттер гемоглобинге толгон. Бул гемоглобин татаал түзүлүштөгү органикалык зат. Ушунун ичинде темирди карап көрсөңүздөр болот. Мен көк нерсе менен белгилеп атам, феррум деп турат, темир. Биздин организмде кычкылтекти жана көмүр кычкыл газын ташууда газды ташуучу кызматты аткарат. Ошондуктан мына караңыздар, Ломоносовдун айткан сөзү бар. Химияны билбей туруп врач мыкты боло албайт деген сөзү бар. Сиздер химияны сөзсүз түрдө билишиңиздер керек. ЖРТга тапшыруу үчүн гана эмес, ЖРТны ийгиликтүү тапшырып алуу бул албетте биринчи шаг. Экинчи шаг, сиздер медициналык билим алып жатканда, химиялык заттар ар кандай кафедраларда билим алып жатканда сөзсүз түрдө химияга кайра эле түшүнүктөргө келе бересиздер. Азыркы химия менен ал жактагы химия башкара, бирок бул базалык билим болуп саналарын унутпаңыздар. Эми мен врач-офтальмолог болуп иштеп жатып, менин жашоомдо химия кандай ролду ээлейт балдар? Мен врач-офтальмолог, бул окулист балдар. Окулист көз доктор башкача айтканда. Ушул менин кесибимде
мен контактолог болуп балдарга линзаларды очки беремин. Линзаларындагы бул деген айнекчер менен контакт өтө тыгыз байланышкандыктан ошол линзалар кандай материалдан жасалгандыгы мен үчүн маанилүү. Алар силикон, гидрогель силикон деп ал деген органикалык синтезделген заттардан пайда болот. Аны дагы көзгө кандай таасирин бергилет, токсикалык жагы барбы, көздү кургатабы, травма кылабы, ал тууралуу да мен билишим керек. Ошондой эле контакт линзаларынын суюктуктарда сакталат. Ал суюктуктардын составына кандай заттар кирет, көзгө зыяндыгын тийгизбейби, ошол тууралуу да мен билишим керек. Ошондой эле ар бир дарыгер, ар бир врач антибиотиктер менен иштешет. Ар бир врач организмге терс таасирин тийгизген заттар менен да иштешип калышы мүмкүн. Кээ бир антибиотиктердин пайдалуу да жагы бар, зыяндуу дагы жагы бар. Аны биз сөзсүз түрдө билишибиз керек. Ошон үчүн дозировка деген түшүнүк бар. Буну сиздер медицинада окуйсуздар. Эми химия илимине келсек, демек химия заттардын түзүлүшүн, касиетин, айланууларын окутуп үйрөтүүчү илим. Заттардын түзүлүшүн, заттар эмнелерден түзүлөт, заттардын составы эмне деген суроого жооп берүүчү. Биз буну кийинчерээк карайбыз. Касиетин, заттар кандай касиеттерге ээ? Мисалы биз ушуга чейин эле лимон кислотасын айтып кеттик. Лимон кислотасынын касиеттерин мисалы карап чыгабыз да. Жаратылышта баардык көзгө көрүнгөндү нерсе деп атасак болот. Баардык нерселер заттардан турат. Нерсенин химиялык формуласы жок. Мисалы, нерсе деп биз бир столду айтсак болот, ручка, ошол эле iPad же болбосо китеп, бул нерсе. Бирок ушул нерселер заттардан жасалат. Мисалы, мен буга чейин айтып кеттим, компьютердик технологияда дагы химия өтө маанилүү деп. Жарым өткөргүчтөр, мисалы, ручка менен мен азыр планшеттен жазып сиздерге көрсөтөмүн. Ошондой эле технология, бул дагы жарым өткөргүч заттарда. Стол эмнеден турат? Составына балким айнек кирип атат, жыгач кирип, же болбосо химиялык жол менен алынган ПВХ деп коет, поливинил хлорид. Аны биз кийин органикалык сапта өтөбүз. Мына ушулардын баардыгы заттардан турат. Ал эми нерсенин курамындагы заттардын химиялык формуласы бар. Мен сиздерге буга чейинки айткан баардык химиялык заттардын өзүнүн формуласы бар. Мисалы, жарым өткөргүч ПВХнын формуласы бар. Мисалы, лимон кислотасынын формуласы, каалаган заттын формуласы бар. Мисалы, бул жака да мисал келтирип кетиптир. Нан нерсе, анын химиялык формуласы жок. Ал эми нандын составына кирип жаткан заттардын формуласы бар. Мисалы, un, крахмал. Крахмал бул углевод, татал углевод. Татал углевод жөнөкөй бир түрдүү молекулалардан турат. Жөнөкөй бир түрдүү молекула моносахарид деп айтылат. Анын формуласы H12O6. Суу бул H2O. Анын формуласы бар. Жана туздун дагы формуласы бар. Натрийдин хлориди. Каалаган заттын физикалык жана химиялык касиети бар. Заттын физикалык касиети агрегаттык абалы, эригичтиги, тыгыздыгы, кайноо температурасы, өңүтүүсү, жыты жана башка. Биз билебиз 3 агрегаттык абалда заттар бар. Бул катуу заттар, мисалы сахар, мисалы туз, булар катуу заттар. Таш, мисалы темир, металлдарды айта кетсек, булар катуу заттар. Суюк заттар, ага турган заттар да. Ушул жакта мисал келтирип кетсек болот. Суу, мисалы, ошондой эле газ абалындагы заттар, булар кычкылтек, аба, мисалы, азот, газ абалында заттардын да түрү өтө көп. Ушул жакта балдар, эгерде биз заттарга кандайдыр бир мүнөз берсек, көрүп туруп, анын абалын айтсак, агрегат, бул суюк зат экен көрүп туруп, бул катуу зат экен, бул деген газ абалындагы зат экен. Мисалы, өңүтүүсүн айтсак болот, бул деген түссүз экен, же сары экен, же кара экен. Же болбосо бул азыр эрип кетет экен мынча температурада деп көз менен карап, байкоо жүргүзүп, ага мүнөздөмө берсек, бул дайыма анын физикалык касиети болот. Эгерде физикалык касиет өзгөрсө, мисалы заттар химиялык касиет физикалык касиет өзгөрсө, мисалы белгилүү температура алмашса, мисалы суу 100 градуска келгенде кайнап бууга айланып баштайт. Ал суюк абалдан газ абалына өттү. Же болбосо эшикке чыкканда суу тоңуп калды. Кышыкта минусовой температурада суу тоңуп калды. Суу музга айланды. Бул учурда физикалык касиеттер өзгөрүп атат. Бул учурда биз муну химиялык кубулуш деп айта албайбыз. Физикалык кубулушта дайыма физикалык касиет өзгөрөт. Агрегаттык абал өзгөрөт, же болбосо анын өлчөмү өзгөрөт.
Физикалык кубулушта эч качан бир зат экинчи затка айланбайт. Бир зат экинчи затка айланыш үчүн биз мына бул жакта химиялык касиет жөнүндө сөз кылайлык. Заттын химиялык касиети бар. Бир заттын экинчи затка айлануу жөндөмдүүлүгү. Бир зат экинчи затка айланууда химиялык реакция жүрөт. Буну химиялык кубулуш же болбосо химиялык реакция деп атасаңыздар болот. Реакцияга кирген заттарды реагенттер дейбиз. Ал эми реакцияда пайда болгон жаңы заттарды реакциянын продуктусу деп атайбыз. Ушул жерге жазуу иретинде көрсөтсөк дагы болот. Мисалы балдар, көмүр кычкыл газы пайда болуш үчүн көмүртек күйүш керек. Кычкылтекте пайда болду көмүр кычкыл газы. Карайбыз балдар, реакцияга чейинки эки зат, мына астын чийип атам, көмүртек жана кычкылтек, булар реагенттер. Жана реакциянын соңунда пайда болгон көмүр кычкыл газы, көмүр бул реакциянын продуктусу. Бул жакта химиялык реакция жүрдү деп атасак болот. Эмне себептен? Анткени балдар, химиялык реакцияга чейин көмүртек атому таптакыр башка зат. Кычкылтек молекуласы таптакыр башка зат. Муну мынтип көрсөтсөк болот. Мына көмүртек атому өзүнчө жана кычкылтек молекуласын мынтип көрсөтсөк болот. Мунун соңунда таптакыр башка молекула, мындай молекула пайда болуп атат. Мына. Булар байланыш атомдордун ортосунда, бул бир өзүнчө башка молекула. Эгерде реакцияга кирип жаткан молекулалардын структурасында өзгөрүп, алар топтошуп, таптакыр башка молекула пайда болсо, бул химиялык реакция деп атасак болот. Химиялык реакцияны биз дайыма реакция түзүп, математикалык түрдө мынтип көрсөтсөк болот. Мына эң жөнөкөй эле пример. Же болбосо А заты менен Б заты кошулуп, мына жөнөкөй бир А, Б заты экөө байланышып калды да, мына бул жакта. Буну биз ушинтип математикалык түрдө көрсөтөбүз. Ал эми лабораторияда, практика жүзүндө, пробирканын ичинде реакция жүрүп жатканда, химиялык реакция жүрүп жатабы деген суроо берсе, эгерде эки заттын кошулуусунан эки зат бири-бирине таптакыр башка өңдө болуп, таптакыр башка өң пайда болуп атса, пробирканын ичинде биз өңү түсү өзгөрүп атса, биз химиялык реакция жүрдү десек болот. Чөкмө пайда болуп атса, эгерде эки эритме кошуп, эритменин ичинде чөкмө жок болчу, бирок аягында чөкмө пайда болуп атса, бир нерсе чөк, бул дагы химиялык реакция жүрдү десек болот. Эгерде пробиркага эки эритме кошуп, анын соңунда газ бөлүнүп чыгатканын байкасак, анда да химиялык реакция пайда болду десек болот. Мисалы, биз от жагып атканда бирдемге түтөп баштайт го, түтөп газ бөлүнүп чыгат, жытын сезебиз. Демек химиялык реакция жүрүп жатат. Эгерде от жакканда жылуулук пайда болуп атабы? От жакканда биз эмне үчүн от жагабыз үйдө? Албетте жылуулук алыш үчүн. Мына ошондо да химиялык реакция. Жарык пайда болобу от жакканда? Ошол дагы химиялык реакция. Дайыма жаттап алыңыздар, химиялык реакциянын практика жүзүндө 5 белгиси бар. Ушул 5 белги химиялык реакциянын жүрүп жаткандыгы жөнүндө көрсөтүлөт. Биз берилген жана көрүп жүргөн химиялык реакциялар биз көрүп жүрөбүз. Ушул химиялык реакция жашоодо, мисалы, оттун күйүшү бул химиялык реакция. Алманын саргайышы, алманы тиштеп туруп столдун үстүнө коюп койсоңуздар, же кесип туруп коюп койсоңуздар, бир аз убакыт өткөндөн кийин алма саргайып баштайт. Эмне себептен? Анткени алманын составында балдар темир бар. Ал эми абанын составында кычкылтек бар. Темир менен кычкылтек бири-бири менен реакцияга кирип, мына ушуну мен бияка жазып көрсөтсөм болот. Темир мынакей феррум. Таблицадан карайбыз. Кычкылтек экөө реакцияга кирип, феррумдун оксиди пайда болот. Мына феррумдун оксиди мен биякта теңдеп кетейин. Бул сиздерге бир аз түшүнүктүү болушу мүмкүн. Мен просто жазып көрсөтүп атам. Темир таптакыр башка атом, кычкылтек таптакыр башка молекула. Пайда болгон молекула бул таптакыр темирдин оксиди совсем башка молекула. Бул жакта анын өңү сары. Ошондуктан алма саргайып кетти. Кийинки реакция бул органикалык заттардын чириши. Мисалы, жалбырактар чирип баштайт, билесиздер. Жалбырак, органикалык заттар чирип баштаганда алардын өңү түсү өзгөрөт, балдар. Ал жактан жыттар пайда болот. Ал жакта органикалык заттар, булар татаал заттар, алар чиригенде жөнөкөй заттар пайда болот. Сөзсүз түрдө ал жакта бактериялар катышат, чириткич бактерия, сапрофиттер, топурактында жашаган өзүнчө биоорганика деп коет аларды. Алар дагы чирүүгө катышат дагы, ошол жакта да химиялык реакция жүрөт. Тамак аштын бузулушу, мисалы балдар, эгерде тамак
холодильникке салынбай калган болсо, жылуу бөлмөдө калып кеткен болсо, бир нече күндөн кийин кастрюлдун бетин ачсаңыздар тамак ачып кеткен болот. Ал жакта ачыткыч бактериялар тамак аштын составындагы крахмалды, углеводдорду жеп, спиртке жана көмүр кычкыл газын айландырат. Башкача айтканда таптакыр башка молекула пайда болуп атат. Бул бактериялар жеген үчүн спирт жок болчу да составында. Спирт пайда болду, көмүр кычкыл газы пайда болду. Демек сиздер жытты сезип, дароо эле кастрюлдун капкагын жаап коесуздар. Бул дагы химиялык реакция. Эми темирдин датпа суусу. Темир дагы балдар суунун жана кычкылтектин катышуусунда дат басат. Бул темирдин 3 валент оксиди ошол сары өңдү берет да. Ушул биздин балдар биз четко билишибиз керек, так билишибиз керек. Химиялык реакция жүрүп жатабы же физикалык реакция жүрүп жатабы? Ушул жакта биз тыянак кылып кетелик. Демек, балдар, физикалык кубулуш жүргөндө эч качан ошол заттын касиеттери, ошол заттын молекуласынын структурасы бузулбайт. Кандай болсо ошол ойдон эле калат. Болгону агрегаттык абалы же болбосо өлчөмү өзгөрүшү мүмкүн. Ал эми балдар химиялык реакция жүргөндө бир молекулалардан таптакыр башка молекулалар пайда болот. Азыр сиздер балким суроо берип жаткан болсоңуздар керек, молекула деген эмне деп. Биз молекула атомдор жөнүндө кийинки сабакта сөз кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыз киришүү сабагы болчу. Мен сиздерге бир аз химиялык таблица жөнүндө сөз кылып кетейин. Мындай варианттагы эки түрдөгү таблица экөөнүн мааниси теп бир эле. Буга кийинчерээк токтолобуз. Сабакты башталып жатканда сиздерге руководство сөз түрдө жаныңыздарда таблица болуш керек. Элементтердин химиялык элементтердин таблицасы жана 96 барактуу дептер. Биз дайыма бир аздан күнүнө жазып отуруп чоң ийгиликтерге жетишебиз. Сак саламатта калыңыздар, кийинки сабакка чейин.